Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер үчүн кызыктуу жана пайдалуу, дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды айтып беребиз. Түстүү тасма берүүсү Айжамал Амангелди. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. Ал эми кийинки видеодо биздин кыргызстандык атактуу, көрүнүктүү инсаны Нуржамал менен болгон кызыктуу маекти көрүңүздөр. Аял затынын чырайы негизинен анын дени сак жана сулуу жүзү дегенге баары эле кошулат болуш керек. Канчалык жүзүңүзгө эрте кам көрүп баштасаңыз, ал ошончолук өз сулуулугун сактап келет. Ботокс же филлер, мезотерапия же жаңы модалуу профайлы деген түшүнүктөр албетте косметологиядан алыс адам үчүн эчтеке түшүндүрбөйт. Өз кезегинде булар жашартуучу жана тери сапатын жакшыртууга арналган процедуралар. Бүгүн биз косметологиядагы сулуулук уколдору жөнүндө сөз кылабыз. Бул процедуралар бири-биринен болгон айырмасын билүү үчүн биз Татьяна Пайкидзеге кайрылдык. Ал 35 жылдык тажрыйбасы бар дерматокосметолог, белгилүү грузиялык пластикалык хирург Марген Суламанидзенин жубайы. Анын клиникасы Москва, Тбилиси, Батуми шаарларында орун алган. Саламатсыздарбы? Биз Total Charm деген Грузиядагы белгилүү клиникадабыз. Аял затын сулуулугу тууралуу жетектөөчү адис, жогорку категориядагы врач Татьяна Георгиевна менен маектешебиз. Красота, сулуулук бул күнүмдүк эмгек, бул өздүк дисциплина, өздүк жөнгө салуу. Ошондуктан сулуу болуш бул олуттуу маселе. Мен сулуу болууга жардам берген бир крем же болбосо бир продуктуну айта албайм. Баарын бирдей алып жүргөндө гана натыйжа берет. Биздин тери бара-бара өңүн структурасын, дени сак көрүнүшүн табигый каралыктан гана жоготпостон, ага башка факторлордун таасири да тиет. Мисалы, зыяндуу адаттар, айлана чөйрө, ультра кызгылт нурлары, стресс жана туура эмес тамактануу. Жөнөкөй бет майлары жардам бербей калганда, бырыш кетирүүчү процедуралар теринин тонусун жана өңүн жакшырта албай калган учурда жардамга плазма лифтинг келет. Плазма лифтингдин көрсөтмөлөрү бул безгектер, тырыктар, ал дерматологиялык ооруларда да жакшы көрсөткүч бере алат. Майда, орто жана калың бырыштар, бошоңдоп калган тери, чылым чеккендерге жана башка көптөгөн учурларда плазма терапия кылганга сунуштайбыз. Суроо талап аябай жакшы. Бул процедурага пациенттер көп. Себеби бөлөк жакта материал алынбастан пациенттин өз канынан алынат. Бул процедурадан кийин эртеси күнү эле жумушка чыкса болот. Башкача айтканда, социалдык жашоодон арылбайт. Эч кандай көгөрүү,ийненин изи калбайт. Плазма лифтингдин толук курсу 3-4 процедурадан турат. Ар бир процедурадан кийин 7-10 күнгө чейин эс алуу керек. Албетте мунун баары таза шартта болуусу зарыл. Ботокс деген сөз же болбосо ботулинотерапия дегенде биз мимикадан ажыраган келбетти элестетебиз. Чынында мындай жыйынтык косметологдун препараты ылайыктуу дозасын артык колдонгон учурда гана келип чыгат. Ботулинотерапия негизинен коркунучу жок процедура. Косметологияда көп жылдан бери колдонулуп келет. Башта бул процедура неврологияда шакый, көздүн тамыр ооруларын дарылоодо колдонулуп келген. Неврологдор бул процедурадан кийин пациенттердин жашаруусун байкашкан. Ботулинотерапияны жасоону жашы ар кандай болот. Эң жаш пациентим 19 жашта. 19 жашта кайдагы бырыш деп ойлойсуң, бирок анын маңдай мимика бырыштары сүйлөгөндө 40 жаштагыдай болуп көрүнчү. Биз ага эң эле аз дозадагы ботулинотерапиясын өткөргөндөн кийин анын бырыштарынын тереңдиги азайды. Бирок бырыштарын таптакыр жоготкон жокпуз. Өзүнүн табигый жашына ылайыктуу болуп калды. Негизинен бул терапияны 30-35 жаштан кийин качан гана майда бырыштар пайда болуп баштаганда колдонобуз. 40 жаштан өйдө аялдар көп келип турушат. Биз бет булчуңдарынын ишин басаңдатабыз. Ошол себептен бырыштардын тереңдиги азаят. Процедура 1 жылда бир жасалат. 10-15 мүнөттү талап кылат. Эгерде ботокс булчуңдардын ишин басыңдатып, бырыштарды жойсо, ал эми мезотерапия жана биоревитализация уколдору аркылуу теринин суу, витамин баланстары жана икемдүүлүгү жөнгө салынат.
Генобиотик бул аялдар үчүн пробиотик. Ал теринин микрофлорасын жакшыртып, иммунитетти көтөрөт. Ошондой эле бактериалдык вагиноз, цистит жана башка айыл затынын ден соолугуна байланыштуу белгилер менен күрөшөт. Total Charm клиникасы Грузияда өзүнүн жогорку деңгээлдеги адистери менен көптөн бери белгилүү. Ошон үчүн Татьяна Георгиевна сиз кайрылган борбордун деңгээлине карабастан лицензиясына да көңүл бурууну сунуштайт. Информационное пространство азыркы мезгилде медицинага эч тиешеси жок сулуулук, узак жашоо жана дени сак жашоого үгүттөгөн маалыматтар арбын. Ошон үчүн сизге витамин, маска, кремдерди жана ар кандай препараттарды сунуштагандардын тиешелүү билими бар экендигин аныктап алууңуз сунуштайт элем. Маски, крема и всякого рода чудодейственные препараты. Маданият, технология, спорт, экология жана башка тармактагы кызыктуу маалымат менен бөлүшөбүз. Ага көңүлүңүздөрдү буруңуздар. 1796 жылы Илимпоз Эдвард Дженнер вакцина вирусун камтыган затты 8 жашар балага сайып, ал адамдарды өлүмгө алып келген чечек оорусунан сактап кала турган коргоону ойлоп тапкан. Эксперимент жакшы өттү. Бала ооруга каршы эмделгендиктен биринчи вакцина жасалган. Бирок эмне үчүн вакцина иштеди? Вакциналардын кандай иштерин түшүнүү үчүн адегенде иммундук система бизди жугуштуу оорулардан кантип сактаарын билишибиз керек. Микробтор денебизге киргенде иммундук система аларды аныктоого жана денебизден чыгарууга аракет кылып, бир катар жоопторду берип баштайт. Жөтөл, чүчкүрүү, сезгенүү жана ысуу иммундук системанын иштеп жаткандыгынын белгиси. Бул бактериялар сыяктуу коркунучтуу кармоо жана жок кылуу үчүн керек. Адамдагы иммундук жооп анда кийин пайда болгон, алынган иммунитет деп аталган экинчи коргонуу линиясын жаратат. Микробтор менен күрөшүп, алар жөнүндө маалыматтарды сактап, микробтор жана вирустар кандай болгонун жана аны менен кантип күрөшүү керектигин эстеп турган атайын Б жана Т клеткалары бар. Эгер ушул эле патоген организмге кайрадан кирсе, бул билим иммунитет үчүн пайдалуу болот. Бирок бул акылдуу реакцияга карабастан, денеде дагы деле коркунуч бар. Ошол эле учурда организм алсыз же өтө эле жаш болсо, ал күрөшө албайт. Козгогуч өтө күчтүү болсо, коркунучка калышы мүмкүн. Бирок бирөө ооруп кала электе, организмге иммундук жооп кантип даярдап алсак болот? Бул жерде вакцина дененин өзүн коргоо үчүн колдонгон эрежелерин сактоо менен күчүнө кирет. Окумуштуулар вакцинаны пайда болгон иммунитетти түзүү үчүн колдонушат. Адамды толук кандуу ооруга дуушар кылышпайт. Азыр ушунча көп вакциналар пайда болду. Алардын ар бири өзүнчө иштейт. Алар көптөгөн түрлөргө бөлүнөт. Биринчиден, тирүү вакциналар. Алар козгогучтун өзүнөн жасалат, бирок кыйла алсыраган состав менен. Басаңдатуу жана аракетсиздик бул козгогучтун толук кандуу ооруга айлануусуна жол бербөөчү ыкмалар. Бирок оорулар сыяктуу эле алар организмге алдын ала патогендик профиль түзүп, кол салууну таанып билүүгө үйрөтүп, иммундук жоопту жаратышат. Кемчилиги тирүү вакциналарды адамдарга чыгаруу кыйын жана алар жандуу жана күчтүү болгондуктан иммунитети начар адамдарга зыян. Ошол эле учурда активдүү эмес вакциналар туруктуу иммундук реакцияны жаратпайт. Экинчиси химиялык вакцина. Козгогучтун антиген деп аталган бөлүгүнөн жасалат. Бул антиген организмдеги белгилүү бир реакцияны пайда кылган вакциналарды алып, антигендин белгилүү бир бөлүгүн, мисалы, белокторду же полисахаридтерди бөлүп чыгарып, иммундук жоопту жаратат. Илимпоздор ДНК вакциналары деп аталган жаңы вакциналарды көп ойлоп таап жатышат. Организм белгилүү бир патогенге иммундук жооп кайтарышы керек болгон белгилүү бир антигенди түзгөн гендер бөлүп чыгат. Адамдын денесине киргизилген бул гендер дененин клеткаларында антигендерди пайда кылышына себеп болот. Бул күчтүү иммундук реакцияны жаратат жана денени келечектеги коркунучтарга даярдайт. Вакцина белгилүү бир генетикалык материалды гана камтыйт. Ошондой эле козгогучтун башка бөлүктөрүн камтыбайт. Ошондуктан ал бейтапка зыяндуу ооруну козгой албайт. Эгер бул вакциналар ийгиликтүү ишке ашса, анда жакынкы жылдары натыйжалуу дарылоону камсыздай алабыз. Мындан ондогон жылдар мурун медицинаны өзгөрткөн Эдвард Дженнердин укмуштуудай ачылышы сыяктуу жаңы вакциналарды иштеп чыгуу бир күнү ВИЧ, безгек же Эбола вирусу сыяктуу ооруларды дарылоого мүмкүнчүлүк берет.
Ал эми кийинки видеодо Бишкектин тарыхын айтып берген Эрик Абдыкалыковдун проектисинин үзүндөсүнө көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Хадаевдин «Прогресс» аттуу биринчи жеке менчик басмаканасында Кельвик Бловери атындагы буюмдар жана 12 принтер бар болгон. Типография бүт шаарды тейлеген. Бул жерде 1914-жылы Пешковский лист гезити чыга баштады. Анда ар кандай жарнактар жана өкмөттүн токтомдору жарыяланган. Чындыгында аны полиграфия жана гезит бизнесинин башталышы деп атоого болот. Менин атым Дарья Соловьева жана мен сизге шаарыбыздын эң сонун мезгили кечки Бишкек жөнүндө айтып бергим келет. Эми биз кечки шаарды аралап, анын ар бири өзүнүн тарыхына ээ болгон көчөлөр менен жакындан таанышабыз. Есть своя история. Алматы көчөсү Россиянын императору менен байланыштуу. 1892-жылы Омск шаарында өткөн көргөзмөдө Бишкек агроному Фетисов өзүнүн азыктары, быштактарын сунуш кылган. Анын павильону кыргыздын боз үйүнүн формасында жасалган. Ага Александр III өзү Россиянын императору кирген. Баса, Шабдан Батырда таажы кийгизүү салтанатына катышты. Биздин Алматы көчөсү анын ысымын алып жүрөт. Шаарыбыздын ар бир көчөбүздүн тагдырлары ушундай байланышкан. Азыр борборубуздагы эң популярдуу жер болгон Ала Тоо аянтында турабыз. Бирок менин бутумдун астында Совет доорунда партиянын лидерлери үчүн курулган бункер жайгашканын көп адамдар билишпейт. Эми бул жер башка максаттарда сүрөт көргөзмөлөрүн өткөрүү үчүн колдонулат. Убакыт ушундайча өз жөнгө салат. Азыр Бишкек шаарында температура 0-дөн жогору жана жылдын эң сүйүктүү мезгили — жаз. Жакында эле шаарыбыздын 100 жылдыгын белгиледик. Шаарыбыздын тарыхы кандайча башталган? Чындыгында 19-кылымдын аягында ал эми округтун Токмок шаарында бардык административдик имараттарды талкалаган суу ташкыны болгон. Ушул себептен 1878-жылы 29-апрелде генерал-губернатордун жарлыгы менен почта Кокон чебинин аймагында, башкача айтканда азыркы Бишкекке өткөрүлүп берилген. Бул борбор шаарыбыздын башталгыч пункту болуп калган. Бишкек жаштар шаары катары статусун актайт. Анткени биздин өлкөнүн ар бир үчүнчү жараны жаш. Бул көрсөткүчтөр борбор шаарыбыздын жаштары эс алып, убактысын өткөргөн шаарыбыздын кечки көчөлөрүнөн, сейил бактарынан жана коомдук мейкиндигинен көрүнөт. Жашылдандыруу дайыма эле шаарыбыздын өзгөчөлүгү болуп келген. Өткөн кылымдын 30-жылдарында бак дарактардын жарымынан көбүн өлтүргөн массалык дарак эпидемиясы болгон. Азыркы учурда Эркиндик бульвары баштапкы конуунун 30% гана түзгөнүнө карабастан, бул шаарыбыздын жашыл оазиси. Эми бул жер өткөн кылымдын башында канчалык коюу жана жашыл болгондугун элестетсек гана болот. Хаят мейманканасынын жанында өзбек уйгурлардын нацмен чайканасы жайгашкан. 20-жылдары бул жерде кыргыздын улуу акыны Токтогул токтогон экен. Бул анын Фрунзеге биринчи жана акыркы саякаты болгон. Ага арналган эстеликтин опера жана балет театрынын жанында өтө жакын жайгашканы кызыктуу. Совсем рядом, возле театра, оперы и балета. Панфилов
паркы абдан кызыктуу тарыхка ээ. Падышалык доорунда жашылча жемиш өстүрүлгөн күнөсканалар болгон. Совет мезгилинде жайкы амфитеатр бар болгон. Ал эми азыр бул жер эс алуунун сүйүктүү жайы. Буга чейин бул жерде шаардык жашыл базар жайгашкан. Бүгүн болсо жеңиш аянты болуп, анда көз өткөн баатырлардын элесинде түбөлүк от күйүп турат. Это был проект «Бишкек 140». С вами была Дарья Соловьева. Создавайте свою магию и атмосферу в нашем любимом городе. Встретимся на его улицах. Ал эми Бишкектин тарыхынан Кыргызстандын тарыхына өтөлү. Тентек аттуу тобу даярдаган видео курстун үзүндүлөрүн сиздерге мурун да көрсөткөнбүз. Ал эми анын уландысына көнүңүздөрдү бурабыз. Жетинчи кылым. Энесай кыргыздары менен экинчи чыгыш түрк каганатынын согуш мезгили. Кыргыз жана түрк баатырларынын мезгили. Кыргыздар руникалык жазуулар, битикти колдонгон кез. Андагы Орто Азия, Сибирь жана Монголияда жайгашкан элдердин турмуш тиричилиги жана маданиятынын жазылып калышы. Руникалык жазуулар, битик. Бул байыркы алфавит. Жазуулар ташка чегерилип жазылган. Ушундай таштардын биринде Сунга токоюндагы согуш жазылган. Ал 711-жылдагы Энесай кыргыздары менен экинчи чыгыш түрк каганатынын ортосундагы акыркы согуш болгон. Түрктөр ким болгон? Түрк азыркы Монголия, Орто Азия жана азыркы Иракка чейинки аймакты башкарган согуштук саясий элита. Улуу түрк каганаты империя аны 552-жылы Ашын, Бөрү урусунан чыккан Бумын каган негиздеген. Көчмө мамлекеттер ар дайым оң жак, чыгыш жана сол жак батыш түзүмдөрүн колдонушкан. Түрктөр Орто Азияга келип отурукташып баштаганда башкарууну оң жана сол жак кылып экиге бөлүшкөн. Сол жак Орто Азия болсо, оң жак Алтай, Монголия жана Түндүк Кытай болгон. Бумын жалпы түрк каганы болуп турганда, анын иниси Истеми каганаттын батыш бөлүгүн башкарган. Азыркы Токмок шаарына жакын жерде батыш түрктөрдүн борбору Суяб шаары болсо, батыштын башкаруучусу Истеминин ордосу Талас өрөөнүндө жайгашкан. Истемик каганат менен достошуу үчүн Ирандан жана Византиядан элчилер келип турушкан. 603-жылы чыр чатак чыгып, оң жак менен сол жак бөлүнүшүп, бирдиктүү болбой калган. Энесайдык кыргыздар борбордук Азия аймагына үстөмдүк кылууга умтулуусу башталганда, алар чыгыш түрктөрү оң жак менен согуша баштайт. Түрктөр Тан империясына каршы туруш үчүн түндүк тараптагы согушчан кошуналарын кыргыздарды жоготуу керек эле. 703-жылы кыргыздарга жасаган жортуулуу ийгиликсиз болуп, жыйынтыгында тынчтык келишимге келишет. Түрктөрдүн каганы капаган Элтерис кагандын кичүү иниси Барсбекти кыргыз каганы катары таанып, ага өзүнүн агасынын маркум агасы Элтерис кагандын кызын турмушка чыгарат. Барсбек ажо чыгыш түрктөрүнө каршы туруу үчүн коалиция түзөт. Түрктөр бир эле мезгилде 3 мамлекет менен согуш жүргүзө албастыгын түшүнүп, кыргыздарга каршы чоң жортуулга чыгат. Түрк каганы капаган 710-711 жылдардын кышында өзүнүн мыкты генералы Култегинди жөнөтөт. Жортуул абдан жашыруун болот. Кышында Энесайда кар 80 сантиметрге чейин калың түшкөндүктөн жол жок десек болот. Ошондуктан кыргыздар кышында душман кол салат деп күткөн эмес. Болгону Саян Алтай тоолорунан Энесайга баруучу өтмөлөрдү гана кайтарууга алышкан эле. Чыгыш түрктөрү жергиликтүүлөрдөн бирөөнү сатып алат. Ал коопсуз өтө турган жолдорду көрсөтүп берет. Душмандар ал жолдор менен өтүшүп, бейкапар жаткан кыргыздарга кол салат. Уруулар бири-биринен бөлүнүп калышат. Ошондуктан ар бир уруу өз алдынча аз сандагы кол менен түрктөргө каршы салгылашат.
башташат. Биз кыргыздарга түн ичинде эл уйкуда жатканда кол салдык, найзалар менен жол салдык деп кайсы бир руни жазууларында айтылат. Бул жакта ак карлуу ашуулардан найзалар менен жол ачкан айтылат. Барсбек ажо кыргыздардын калган күчүн чогултуп, Сунга токоюнда согушуп кул тегинге жеңилип калат. Натыйжада кыргыздар 820-жылга чейин күчтүү мамлекетке ээ боло алышпай, алгач 744-жылга чейин чыгыш түрктөргө, андан кийин уйгур каганатына 820-жылга чейин салык төлөп келишет. Чыгарылышыбыздын аягында көңүлдүү ырды коюп беребиз. Говорят, что творческие люди на земле не являются. Баратамын жалғыз байланған чачымына байқаулы оңго солго құлағымда обым башта жолымдағы қойған ташта ойна жанымда бір балдар жанымды қойбой асылып алған өкчө қойды сен де болбойт болар атайын ушинтип козгойт унчукпай қой алтыға чыкканда апам айткан кызым кыз баласына ойлағын 16-ға чыкканда апам кайталаган кызым кыз баласына ойлағын Балким жакшы балдар, балким бир нерсе түшүрүп алгам, ким билет укпагандай болуп аттым, үн чыгарбай бара жаттым тезирээк неге мага асылгандан кайра өзүм уяламын неге булар эркин жүрөт а мен болсо ойлаймын неге алтыга чыкканда апам айткан кызым кыз баласына ойлап 16-га чыкканда апам кайталаган кызым кыз баласына ойлап апам айткан эч качан жалгыз кала көрбө кызым апам айткан кеч калып жокто жүрө көрбө кызым апам айткан акындай адамдар бара ойлап кыз баласына ойлап апам айткан эч качан жалгыз кала көрбө кызым апам айткан кеч калып жолдо жүрө көрбө кызым апам айткан ар кандай адамдар бара ойлагын кыз баласына ойлагын
Ушундай көңүлдүү нотада биздин чыгарылышыбыз да аягына келди. Сиздерге дүйнөдө болгон бүт жакшылыктарды каалайбыз жана сиздер менен коштошобуз. Сиздер менен мен Айжамал болдум. Көрүшкөнчө.